Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруу эмне үчүн киргизилгенин түшүндүрө кетсеңиз. Кыргызстанда ошо турак жайды милдеттүү камсыздандыруу закону 2015-жылы кабыл алынган. Ошо 31-июлда 2015-жылы кабыл алынган номер 2209 закон болуп эсептелинет. Бул интернет тармагында деле маалымат баары бар. Ошол бул эми эң негизгиси бул закондун максаты ушу табигый кырсыктардан сактоо. Биздин жарандарыбыз ушундай жанагындай чрезвычайный ситуация деп коебуз го. Ошондо өрт чыгып кетсе үйүнөн же болбосо жер титирөөдөн же суу ташкындарынан үйлөрү зыянга учурап калса, ошо камсыздандыруу полиси аркылуу, ошо милдеттүү камсыздандыруу турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу закону негизинде алынган полис аркылуу ошо мамлекеттен жардам алышат да. Биринчи ошо табигый кырсыктардан үйүн мындай коопсуздукка алат мамлекет ушул полис аркылуу.